Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана ошондой эле республикалык эрудит интеллектуалдык телетаймашынын катышуучулары. Сиздер Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Балажан Республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борбору жана ошондой эле Баластан каналы менен биргеликте уюштурулуп жаткан эң мыкты телетаймашка күбө болуп жатасыздар. Биздин телетаймашыбызга республикабыздын 7 дубанынан жана Бишкек шаарынан эң мыкты деген жаш сүрөтчүлөр келип таймашууда. Бүгүн 4 команда келет. Алардын эң мыкты балл алгандары финалга өтөт. Анда эмесе сиздердин кол чабууңуздар менен командаларды чакырып алууга уруксат этиңиздер. Талас облусунан келген Айкөл командасы. Нарын облусунан Теңиртоо командасы. Жалал Абад облусунан Керемет командасын тосуп алыңыздар. Бишкек шаарынын намысын коргой турган Ак Нур командасы келе жатат. Урматтуу командалар, силерди көрүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Кудай буйрса бүгүн жакшы оюн көргөзөсүздөр деген тилектебиз. Ал эми сиздерди таразалай турчу калыстар тобу менен тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү, Сүрөтчүлөр бирлигинин эл аралык конфедерациясынын президенти, Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр бирлигинин башчысы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Усубалиев Таалай Сыдыманович. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, педагогика илимдеринин кандидаты, Республикабыздагы ЮНЕСКО клубтарынын ассоциациясынын президенти, Балажан Республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борборунун директору Мусина Дарья Сапарбековна. Ал эми калыстар тобунун төрагасы ар дайым бизде Мистер Икс. Сиздер ким экендигин табышыңыздар керек. Атап алган болсоңуздар, бирден упай берилет. Калыстар тобундагы төрага азыр сиздерди көшөгө артында күтүп турат сурооңуздарды. Ар бир команда бирден суроо берүүгө акылуу. Ошол суроону берип жатканда, жообун аркылуу сиздер кайсыл инсан экендигин тапканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ар бир командада бирден мүмкүнчүлүк бар. Алардын эң алгачкылары болуп Талас командасы. Микрофон сиздерде. Суроо бериңиздер. Микрофон Талас облусунда. Саламатсызбы? Сизди биз белгилүү сүрөтчү экениңизди билебиз. Ошондуктан сиз айтыңызчы, сизди көбүнчө пейзажды көбүрөөк тартат дейт. Ошо чынбы? Жок. Экинчи Нарын командасы. Саламатсызбы, сизде Эрмитаж музейинде сүрөтүңүз барбы? Жок. Жалал Абад облусунан суроо. Саламатсыздарбы? Сиз Кыргыз Республикасынын эл артистисизби? Жок. Бишкек сиздердин суроо. Саламатсызбы? Мен сизге мындай суроо бермекмин. Сиздин чачыңыз узунбу? Жок. Жазгыла жоопторун. Болжолду жазыңыздар. Эрмитажда сүрөтү жок экен, чачы кыска экен, артист эмес экен, сүрөтчү экен. Жана ошондой эле Талас облусундагы суроого дагы жок деп жооп берген болчу. Байкайлычы, биздин окуучуларыбыз табат болду экен. Талас, көтөрүп койсоңуздар, мен ушул жерден эле окуп берейин. Юристанбек Шыгаев, Нарын Юристанбек Шыгаев, Бишкек Юристанбек Шыгаев жана Жалал Абад Юристанбек Шыгаев. Азамат, сиздер 4 команда тең, бирден упайга ээ болдуңуздар. Анда эмесе дүркүрөгөн кол чабуулар менен агайды ордуна чакырабыз. Калыстар тобунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү,
профессор, Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт өнөр музейинин директору, СССРдин жана Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр бирлигинин мүчөсү, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Шыгаев Юрстанбек Абдиевич келе жатат. Саламатсызбы агай, кош келдиңиз. Абдан кубанычтабыз. Суроолор башкача берилсе дагы 4 команда тең сизди таап алды. Демек, сизди бардыгыбыз тааныйт экенбиз. Биздин долбоорубузга катышып бергениңизге чоң рахматыбызды айтабыз. Агай, эми дагы бирден упай алышы үчүн сиз бир суроо берсеңиз 4 командага. Анда балдар 4 командаға менин суроом, кайсы жылы мен өзүмдүн белгилүү 2 метрлик чыгармаларымды жазгам. Оролмо деп аталат аларчы. Кайсы жылы мен өзүмдүн 2 метрлик чыгармаларымды жазгам. Эмне деп аталат? Чоң рахмат. Убакыт кетти. Анда эмесе сизди ордуңузга узатабыз агай. Келиңиз. Убакыт болду. Жоопторду билсеңиздер кол көтөрүп айтасыздар. Билбеген болсоңуздар унчукпай калабыз, упай ала албай калабыз. Биринчи Талас Айкөл командасы. 2007 жылы. Микрофон, Нарын. Саламатсызбы? 1987 жылы. 2000 жана 2001 жылы. Бишкек жооп барбы? 2003 жылы. Рахмат. Эң жакындаган кайсыл команда болду экен жоопко? Ең жақындаған Нарын болды. 80 қанша дедіңер? 87 жок, 96 жылы. 96 жылы. Рахмат, Ният эч ким гадали, тапкан да. жок, Эч бирок ким жакындаган Нарын командасы болду. Кол чаап коюңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, оюнубуздун эрежеси менен таанышып алыңыздар. Телетаймаш 4 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүм Супер Блиц деп аталат. Бул жерде экрандан 1ден 5ке чейинки сандардын бирин тандашат. Ал сандардын аркасында суроолор катылган. Архитектура, графика, скульптура, живопись жана көркөм өнөр жана кол өнөрчүлүк боюнча суроолорго туура жооп берсеңиздер, Калсар тобунан мыкты упайларды аласыздар. Ал эми экинчи бөлүмдө ар бир топко пазлдар берилет. Ошол берилген мүнөттүн ичинде пазлдарды чогултабыз дагы картинанын автору ким экендигин айтабыз. Үчүнчү бөлүмдө болсо экранга белгилүү картиналардын бирөөсүн катабыз. Ал картиналардын кандайдыр бир бөлүктөрүн жаап койгон болобуз. Бир гана бөлүгүн ачып таба алсаңар 5 упай, ал эми андан да көбүрөөк бөлүктөрдү аштыра турган болсоңуздар, андан дагы азыраак упай алып каласыздар. Ал эми 4-чү бөлүмдө болсо атайын тема берилет. Бул барыңыздарга жаккан бөлүм болсо керек. Сүрөт тартабыз. Эң мыкты сүрөт тартып, жана ошол сүрөттү мыкты деңгээлде жактап берген команда эң мыкты упай алат. Анда эмесе сиздердин кол чабыңыздар менен биринчи бөлүмдү баштайбыз. Мынакей экранда 1ден 5ке чейин бөлүмдөр бар. Чучугулак боюнча Таластын Айкөл командасы сиздер биринчи баштайсыздар. Кайсыл санды тандайсыздар? 4. 4 ачып берип койсоңуздар, кайсыл бөлүм болду экен? Живопись. 4 санын тандашты Айкөл командасы, живопись бөлүмү. Суроолор берилет. Ар бир суроого 15 секунд убакыт берилет. Жообун билсеңиздер, дароо эле айта берсеңиздер болот. Холстун үстүнө сүйкөлгөн катмар кандай деп аталат? Майлы боек. Грунт деп аталат экен. Түстүү боектордун жардамы менен сүрөт тартуу кандайча аталат? Живопись. Туп-туура, кол чаап коюңуздар. Кийинки суроо. Боелуучу, бириктирилүүчү, ар кандай кошулмалардан турган зат эмне деп аталат? Станковый деп аталат. Боектор деп аталат. Боелуучу зат боектордо, боёй турган зат.
Боекторду аралаштыруу үчүн пластиктен же жыгачтан жасалган жалпак идиш кандай деп аталат? Палитра. Туп-туура. Тик бурчтук формасындагы буттары бүктөлмө, жабылып ачылуучу, ичине кылгалемдер, маскетиндер, боектор, палитра сакталуучу жашик кандай деп аталат? Мольберт. Этюдник деп аталат. Кийинки суроо. Живописте эң негизги болуп эмне эсептелинет? Сызык, штрих, көргөзмөлүк же түспү? Убакыт бүттү. Биз оюнча түз. Туп-туура. Жыйынтыктоочу суроо. Кайсыл сүрөтчүнүн чыгармаларынан жомоктогул каармандарды көп кезиктирсе болот? Васнецов, Баженов, Рокотов, Ван Гог. Убактыңыздар бүттү. Биз оюнча Васнецов. Эң туура. Кезек Нарын командасында. Теңир Тоо. Экрандан Теңир Тоо командасы кайсыл санды тандайт болду экен? 1 сан. 1. Ачып койсоңуздар. Архитектура бөлүмү. Теңир Тоо командасы архитектура бөлүмүн тандап алды. Кудай колдосун. Сиздерге суроолор башталды. Италиянын Пиза шаарында курулуп, жердин чөгүшүнөн улам жыгылган сыяктуу көрүнгөн мунара кайсыл мунара? Вакыт. Биздин оюбузча Пизанская башня. Пизан мунарасы, азаматсыз. Экинчи суроо. Чүй-өрөөнүндө жайгашкан Кыргызстандын архитектуралык эстелиги болгон кайсыл эстелик? Биздин оюбузча эме Бурана. Азаматсыз. Дүйнө кереметтеринин биринчиси Вакыт бүттү. Пирамида Хеопса. Ой, азаматсыздар. Египет пирамидалары. Суроо. Курулушту жасалгалоонун тышкы көрүнүшү кандай деп аталат? Архитектура. Экстерьер деп уктуңар беле? Интерьер бар, ичин жасалгалоо. Сырты? Азаматсыздар. Жооптор эмес болуп калды. Кийинки суроо. Колоннанын жогорку бөлүгү же башы кандайча аталат? Вакыт бүттү. Жооп жок. Жообу капитель. Укканбызбы? Аталгандардын кайсынысы искусстводагы тарыхый калыптанган стиль болуп саналат? Барокко, графика, композиция, натюрморт. Графика. Барокко. Жооптор эмес болуп калды. Жыйынтыктоочу суроо. Аталган искусство ишмерлеринин ичинен кимиси зор архитектор болуп саналат? Кустодиев, Шишкин, Растрелли, Врубель. Биздин оюбузча Растрелли. Азаматсыздар. Ал эми кезекте Жалал Абад облусунан келген Керемет командасы тандайт. 2. Даяр болсоңуздар, суроолорду окуп баштайм. Графиктеги сүрөттү эмнелер менен тартышат? Калем, көө, туш, пастель. Азаматсыздар. Экинчи суроо.
Графикада көркөмдүктүн каражаты эмне? Жооп. Сызыктар. Азаматсыздар. Жооп туура. Үчүнчү. Машина графикасын тартуунун куралы эмне? Компьютердик. Азаматсыздар. Бодракай кагазга сүрөттү эмне менен тартышат? Калем менен. Жооп туура, калем жана акварель менен тартышат. Графикалык сүрөт эмнеден турат? Көлөмдөн турат. А. Б. Түстүү тактардан турат. В. Сызыктардан, штрихтерден, чекиттерден. Графикалык сүрөт штрихтерден, сызыктардан, чекиттерден турат. Ай айдай, кандай азамат кызсың? Рахмат. Кийинки суроо. Металлда гравюра тартуунун аталышы эмне? Аворт деп аталат. Туп-туура. Жыгаштын күйүгүнүн калдыгынан жасалган графикалык материал бул Кө. туура. Биринчи бөлүмдөгү суроолорду тандоо кезеги Акнур командасы Бишкек шаарында. 5-чини. 5. Кездемеге көркөм сүрөт тартуу кандайча аталат? Орнамент. Батик деп аталат экен. Декупаж визаждан эмнеси менен айырмаланат? Декупаж менен иштегенде анда биз салфеткаларды ошолорду колдонобуз, ал эми визажда болсо ар кандай өңдөрдү колдонобуз да. Чоң рахмат, азаматсыз. Декупажда гүлдүү кагаз салфеткалар менен башка материалдар менен кооздолот, ал эми визажда боекторду куюу менен кооздойт экенбиз. Кийинки суроо. Илме, чыраш, көптүрмө, гладь, кайчылаш, француз түйүнчөгү бул эмнелер? Суроо оңой эле. Убактыңар бүтүп калды. Мен анын атын так билбей атам, бирок бул менин оюмча колго кийгенде ийнеге тийбеш үчүн же Бул негизи сайма болчу, сайманын түрлөрү болчу кыздар. Чыраш сайма, илме, жооптор эмес болуп калды. Кийинки суроо. Орнамент деген эмне? Орнамент деген бул ар кандай оюлардын мынтип кайталанып кетиши да. Ошо шырдактабы ушундай. Кезектешүү менен куралган оюулары. Калса то өздөрү бааласын. Кийинки суроону бере берейин. Шурудан оюнчук жасоо үчүн кандай материалдар керектелет? Бүттү убакыт. Динайым. Шурудан шуру керек. Жез жана проволок. Айта бериңиз. Жез проволока керек. Жана жиптер керек го дейм. Жана схема керек, Жана схема керек. Рахмат. Кийинки суроо. Сайма саюуда кездемени тартуучу алкак эмне деп аталат? Убакыт бүттү. Сайма саюудагы алкак бар эле го, ошол эмне деп аталат? Жооп барбы? мен жана айтып кеткендей эле бул колго такканда Оймокту айтып атасыңбы? ооба мындай. Оймок. Ооба. Жок. Жооп туура эмес. Пяльцы. Оймок эмес. Кийинки.
жыйынтыктай турчу суроо, варианттар бар. Коллаж деген эмне? А. Кооз жана көркөм жазуу. Б. Грек карапаларына күнүмдүк жашоону чагылдырган сүрөттөрдүн тартылышы. В. Бир иште ар түрдүү материалдарды чаптоо менен айкалыштыруу. Каншай? В. Бир иште ар түрдүү материалдарды чаптоо менен айкалыштыруу. Жооп туура. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип 4 команда тең өздөрүнүн суроолоруна жооп беришти. Кезекти калыстар тобунун жыйынтыгына беребиз. Анда эмесе калыстар тобу төмөнкү бааларды ыйгардык. Мистер Икс менен кошкондо Акнур Бишкек шаары 5 балл. Керемет Жалал Абад шаары 8 балл. Ал эми Теңир Тоо Нарын обласы 5 балл. Айкөл Талас обласы 5 балл. Чоң рахмат. Мына ошентип экинчи бөлүмгө өттүк. Республикабыздагы эң мыкты деген жаш сүрөтчүлөр чогулуп, азыр таймашып жаткан учуру. Анда эмесе бир канча мүнөттөн кийин биз эң мыкты картинаны чогултабыз. Башкача айтканда, алдыларына пазлдар коюлду. Команда башталды деген берилгенде пазлды чогултуп баштайсыздар. Ар бир командага 15 мүнөт убакыт берилет. 15 мүнөттүн ичинде чогултуп жыйнап, эң мыкты картинаны көргөзгөнгө аракет кылыңыздар. Анда эмесе, ак жол баштадык. Он 15 мүнөттүн ичинде 4 команда пазлдарды чогултканга аракет кылышты. Биз көрүп турабыз бул жерде Талас командасынан Айкөл пазлды толук чогултуптур, калгандардыкы толук болбой калган экен. Анда эмесе калыстар тобуна сөз берсек, азыр алар текшерип көрүп кетишти, кандай жыйынтык чыгарышар экен. Биз эми мында карап чыктык. Биринчи ушу Талас региону 5 балга татыктуу. Жак бүт убакыттан эрте бүтүрүштү да. Экинчисинде Нарын тобу алар ушу 50%-тен кичине көбүрөөк чогултуп калышты. Буларга биз 4 койдук. Керемет Жалал Абад обласы, булар болсо ушу начар чогултуп калышты. Буларга биз 2 койдук. Убакытта жетишпей калды. Ал эми мына Акнур Бишкек шаарына бул командасы, булар болсо ушу буларда жетише албады, бирок 3 деп койдук буларга. Ошондо биринчи болуп бул Талас Аккөл командасы, экинчи орунда Теңир Тоо Нарын командасы, үчүнчүсү Акнур Бишкек шаары, анан Керемет Жалал Абад обласы үчүн эме болду да. Чынында эле Керемет командасына караганда Акнур командасы бир аз көбүрөөк чогулткан экен пазлды. Анда эмесе биз ушул экинчи бөлүмдөн кийин дароо эле 3-чү бөлүмгө өтсөк. Биз 3-чү бөлүктү кара квадрат деп атайбыз. Квадраттар экранга чыкмакчы. Алардын ичинде ак квадраты ача албайсыңар. Ал эми кара квадратта номерлер жазылган
ошол номерлер аркылуу бирден ачып картинаны тапсаңыздар болот. Картиналар дүйнөгө белгилүү, авторларын өзүн аталышын айтыңыздар. Жана 1 квадрат ачсаңар 5 упай, 2-ни ачып алсаңыздар 4 упай, демек упайларыңыздар азая бермекчи. Анда эмесе биринчилерден болуп Айкөл, Талас кайсыл квадратты ачабыз? Караларын гана ачканга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бир эле санды тандайсыңар. Кеңешкиле. Бул жерде балдар айтып атышат 8-ди ачып ал деп. Дагы 1 квадрат ача турган болсок, балыңыздар азаят, билесиздер, э? Макул болсоңуздар, анда 8-ди ачып коюңуздар. Мона Лиза. Жооп Мона Лиза дейт. Кол чаап коюңуздар. Эми толук жооп берип койсун, алып койсун. Мона Лиза Леонардо да Винчи тарткан болчу. 1503-1505 жылдар тартылган. Чынында эле Мона Лизанын көзүн бир канча жыл бою тартылган деген аңыз кептер бар. Анда эмесе кийинки кезек Нарын Теңир Тоо командасында. Нарын 5 сан. 5 санын ачабыз. Кайсыны? Уақыт бүтті. Ачабызбы дагы? Же жооп барбы? 8-ди ачып берип койсоңуздар. Уақыт бүтті. Дагы ачабызбы? 6-ны ачып коюңуздар. Жооп жок окшойт, э? Бүттү, ачалыбы? Ачалыбы дагы? 9-ды ачып берип койгула. Баары бир таба албайт окшойбуз, э? Пабло Пикассону билесиңерби? Шардын үстүндөгү кыз, э? Биз кийинки командага өтөбүз. Жалалбад Керемет. Микрофон сиздерде. 8-ди ачабыз. 8-чи номерди ачып койсоңуздар. Мен оюмча Чуковдун колхозго жардам. Чуковдун колхозго жардам картинасы деди. Калыстар тобу, биз жооптун туура эмес экендигин айтып коелу дагы. Экрандагы сүрөттөрдү ачып койсоңуз. Бул Сүймөнкул Чокмуровдун Кыргыз гүлдөрү, э? Бишкек, Акнур. 6-чы номерди ачып койсоңуздар. Жооп жок болсо дагы бирди ачабыз. 4-ті ачып коесузбу? 4-ті ачып берсеңиздер. Бишкек шаарындагы Акнур командасында жооп жок экен. Бул Сатар Айтиевдин трио картинасы болчу. Ачып койсоңуздар. Көрдүңүздөр беле? Акнур, билчү белеңер? Эстеш керек экен, э? Мына ошентип 4 команда 4 картинаны табышты. Таппай калгандар дагы болду. Андыктан биз Калыстар тобуна кезекти узатабыз. Оюндун 3-чү турунун жыйынтыгы мындай чыкты. Айкөл командасы Талас областан 4 балл алды. Теңир Тоо командасы Нарын областынан 0 балл алып калды. Анткени табышкан жок. Керемет командасы Жалал Абад областынан 0 балл. Акнур командасы Бишкек шаарынан 0 балл. Ошону менен 3 турдун баллы мындай болуп чыкты. Айкөл Талас областык командасы 14 балл болду. Теңир Тоо команда Нарын областынан 9 балл болду. Керемет Жалал Абад областынын командасынын баллы 10 балл болду. Акнур Бишкек шаарынын командасынын баллы 8 балл болду. Мына ошентип 3-чү бөлүктөн кийин дароо 4-чү бөлүгүбүз башталды. Бул бөлүктү балдар аябай жакшы көрүшөт. Себеби менин жанымда турган 4 команда. Ар бир командада 5тен окуучу. Кыргызстандагы эң мыкты жаш сүрөтчүлөр. Өмүрүн
сүрөтчүлүккө арнайы издеп жүргөн эң мыкты тилектери менен келишти. Бүгүн дагы ушул таймашта жакшы упайларга ээ болуунун алдында турушат. Келиңиздер, баарыңыздардын алдына атайын батмандар даярдалган. Ушул жака Кыргызстан, же болбосо мекенимдин бир бөлүгү деген аталыштагы сүрөт тартасыздар. Бул темада каалагандай сүрөт тартасыздар. Ошол сүрөтүңөрдү эмне үчүн тарттыңар? Ал сүрөттүн ичинде эмнелер бар? Өзүңүздөр жактап бересиздер. 15 мүнөт убакыт берилет. Ак жол, баштадык. Мына ошентип, эрудит интеллектуалдык телетаймашында 4-чү бөлүм дагы соңуна чыкты. Бул бөлүмдө мекенимдин бир бөлүгү деген темада 4 команда сүрөт тартмак. Анан сүрөттү ортого чыгып жактап беришмек. Биринчилерден болуп Нарын командасынын Теңир Тоо аталыштагы командасы сүрөттү тартып бүттү. Айпери сахнага чыкты. Сүрөттүн жанында кол чаап койсоңуздар, жактоону баштасын. Биз Нарындагы Соңкөл жайлоосун тартканбыз. Анткени Кыргызстан ошо жайлоосу менен, таза абасы менен, тоолору менен башка элдерден айырмаланып турат. Биз ошон үчүн Кыргызстандын бир бөлүгү, биздин үйүбүз жайлоону тарттык. Нарын командасына кол чаап коюңуздар. Экинчилерден Айкөл командасы Шумкар алдыбызга чыкты. Сүрөтүңүздү жактап бериңиз. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, мен атым Шумкар, Талас районунан келдим. Бул Бешташтын тоосундагы жайлоо. Ата бабабыздан калган бул биздин боз ийибиз. Жана ушундай эле тоолор, гүлдөр. Биздин Кыргызстан жөнүндө бир 2 саатта ыр даяр болчу. Кыргызстан тоолор мекени, тунусулар, токойлор кендери деп айтып кетчи. Ушундай эле Кыргызстаныбыз өнүгүп жүрөсүн. Жалал Абадтын Керемет командасынан Айдай ортого чыкты. Биз бул жерде жайлоону тарттык. Бул Жалал Абад облусундагы Карамарт жайлоосу. Ал абдан кооз жер. Жана ошондой эле бул Кыргызстан, бул биз үчүн кайсыл жакка барбайлы бул эң кымбат десек болот да. Анткени биз бул жерде туулуп өскөнбүз. Ошондой эле бул жерде биз кыргыздар көчмөн эл болгондуктан боз үйдү тарттык. Жана ошондой эле бул жанр пейзаж жанры. Анткени пейзаж жанрында жаратылыш сүрөттөлөт. Жана ошондой эле айтып койсом болобу? Албетте. Тарыхы бар нечен, ынтымагы дайым бекем. Ала тоо бешигим, башым ийип тазим этем. Ортого команда тарткан сүрөттү жактоо үчүн Акнур командасынан Динайым чыкты. Саламатсызбы? Биз бул жерде Бишкектеги өчпөс отту тартканбыз. Биздин оюбузда Кыргыздын жүрөгү ушул өчпөс оттой болуп, жүрөгү жалындап, күйүп эч качан өчпөсүн деген мааниде тартканбыз. Жана дагы кыргыз калкы негизинен эле эч качан жоголуп кетпесин деп тартканбыз. Өлбөс, өчпөс. Өлбөс, өчпөс болсун деген ойдо. Рахмат. Бул эмне? 1945-жылы деген жазуу, жазуу. Бул түбөлүккө сакталат тарыхта. Бүгүн бактар экен, от, тепкичтер,
жана жаратылышта керегиндеги. ооба. Калсар тобунда суроо жок болсо, анда Динайымга рахмат деп айталык. Мына бүгүн көркөм сүрөт өнөрүнүн билермандары эрудит интеллектуалдык таймашында ат салышты. Канчалык деңгээлде сүрөттү билишет экен, канчалык деңгээлде кыргыздын кыйындарын жана дүйнө кыйындарын биле алышат экен. Жана ошондой эле сүрөттөрдөн, картиналардан таап, канчалык деңгээлде билими бар экендигин билдиңиздер. Анда эмесе азыр ушул оюндун жыйынтыгын жана жалпы жыйынтыкты чыгаруу үчүн сөздү Калыстар тобуна кайгарабыз. Рахмат. Эми мына Калыстар тобу биз жаш сүрөтчүлөрдүн эмгектери менен жакындан тааныштык. Баары жакшы тартышты. Биз мына биринчи Айкөл Талас областынан келген таланттуу сүрөтчүлөргө 4 балды бердик. Теңир Тоо Нарын обласы бул эмгекти биринчилерден болуп бүтүрүштү. Абдан жакшы тартышты. Буларга 5 деген бааны бердик. Ал эми Жалал Абад областынан келген Керемет командасына 3 деген балды бердик. Акнур Бишкек шаары 5 деген балды бердик. Эми жанагы 3-чү турду кошуп эсептегенде Айкөл Талас областынан келген жалпы балы 18 бал. Жыйынтыгы Теңир Тоо Нарын областынан келген командага 14 деген упай берилди. Керемет Жалал Абад областынан келген таланттарга 13 бал берилди. Жана Акнур Бишкек шаарына 13 бал. Урматтуу жаш сүрөтчүлөр, мына бул жерден багы өзүңөр билгендей, ошо жанагы сүрөт, көркөмгө көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк багы дүйнө жүзүндө болуп аткан жанагы ошо сүрөт болобу же башка маданий ошого көбүрөөк китеп окуп, меселе ошону каалайм. Анткени мына азыр ушу таймаштан өзүңөр билип атасыңар, эмнени биле албай багы ачып атканда биле албай көрөт. Ошондуктан көбүрөөк ошол экени карасаңар, азыр интернет деген бар, ошо аркылуу дагы изилдеп көбүрөөк окупсаңар, анан ойлойм эмки ушундай бир таймашуда утуп аласыңар. Мен силерге баарыңарга ушу жеңишти каалайм да, жакшылыкты каалайм силерге. Чоң рахмат. Бардык Калыстар тобуна жана катышуучуларга биздин Кыргызстаныбыздын керемет жерлеринен келген жана Бишкек шаарынан келген командаларга чоң рахматыбызды айтабыз дагы. Бүгүнкү оюнубузду жыйынтыктайбыз. Дагы айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү бөлүктө жана мындан мурунку тартылган бөлүктө эң мыкты баа алган командалар финалга өтмөкчү. Финалдан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.